Саат достордун 12-ден биринде өттү. Ошентип 6 айлык легализация иши бүттү. 10 айлык иш бул негизи активно башталганда былтыр 24-жылы декабрдын башында билесиздер. 1000ге чукул машинаны штрафстоянкага киргизишкен. Амнистияга чейин бул чет мамлекеттен келген мыйзамсыз жүргөн унааларды. Андан кийин президент элдин суранычы менен амнистияга кол коюп берген. Декабрдын 30-ында жаңылбасам 6 айлык мөөнөттө өткөзгүлө Кыргыз номерге деп уруксат берген. Ошо менен амнистиянын проекти даярдалып, апрель айында башталды иштер. Ошол кезде башында 100 000 сом деп чыккан. Амнистия бардыгына бирдей генералдын чогулуш жасоосу менен, элдердин суранычы менен 100 000 сомдон 50 000 сомго чыккан. Эки кубка чейинки унаалар. Анткени 3,5 кубтар бар, 4 куб бар, 5 кубтар бар, аларга 100 000 сом деп. Ошо менен 6 ай мөөнөт берилген. 5 ай жатып, ошол штрафстоянкадан унаалар чыккан, сүйүнүшкөн. 5 айдан бери унаасы камакта жаткан. Ошо менен 6 айдын ичинде 28 000ге жакын машина өттү. Эртең так маалымат чыгат. Бул менин санашымча 6 айдын ичинде 5 айы пассивно өткөн. Билесиздер, башында 400, 500, 700ге чейин машина өткөн апрелде. Андан кийин түшүп калган. 5 айда бир 7 000ге жакын машина өтүп, азыр 1 айдын ичинде 20 000ден ашык унаа легалдаштырууга өттү. Кудайга шүгүр 28 000 жаран бактылуу, 28 000 жаран унаасын Кыргыз номер алып алды. Арасында көпчүлүк унаалардын документтери туура эмес эле. Өзгөчө Армения, Абхазия андан келген унаалардын 99% бул воздух номерлер эле. Алар Владивостоктон Кыргызстанга түз келген унаалар эле. Алардын жанагы табылып жүргөн темир номерлери, техпаспортту бүт бары фальшивка эле. Алар 10 000 сомдон, 15 000 сомдон сатылып, алынып келген. Алар конструктор болуп кирген унаалар дагы бар эле. Арасында эми жетишпей калган унаалар бар. Акчасы жок болуп калды, шарты жок болуп калды. Кээ биринин двойник болуп калды, перекиттер өтпөй калды. Алар эмне болот билбейм. Мөөнөтү жетип, бүгүн азыр токтоду азыр. Ошону жетишпей калган жарандар дагы бар. Алар эмне болот мен билбейм. Эртең күн тагдыр кандай болот. Бирок 28 000 унаага Кыргызстанга учетко коюп, 10 регион болсо дагы өткөзүп берди. Өткөндө токтом чыкты 20 сентябрда аялына, баласына өткөзүп айдаса болот деп, ал наследство боюнча эле достор, наследство. Балким кийин уруксат берип калар. То есть азыркы машина катталды сизге, по наследству балаңызга же аялыңызга өтөт деген сөз. Ушул иштин үчүн биздин өлкө жетекчилигине терең ыраазычылык айтабыз. Ушинтип амнистия кылып, элдерге мүмкүнчүлүк шарт түзүп беришти. Биздин генералыбызга рахмат айтабыз. Ушул ишти мына ГКНБ счет ачып, атайын штрафстоянкага кирип кеткен унааларды чыгарып беришти. ГКНБга рахмат. МВДга рахмат, штрафтарын текшерип, акыркы күндөрү кандай кезектери болду, кандай текшерүүлөр болду, канча деген миң адамдар турушту. Техосмотрго өзгөчө ыраазычылык. Алар өтө аз экен Кыргызстанда, техосмотр фирмалары аз экен, өзгөчө мындай чүйдө Бишкекте көп экен, себептен бияка чет мамлекеттен көп унаалар келет, жаңы унаалар келет, алар иштейт экен, бирок региондо жок экен да. Ал жакта 2-ден 3-төн кишилер иштеп атты, ошончо дагы алар өткөзүп жатышты. Анча нерселерге көз жумуп өткөзүп берип атышты. Өзгөчө терең ыраазычылык мамлекеттик борбор унааларды каттоо боюнча жана айдоочулук курамды каттоо боюнча бул унаа чоң терең ыраазычылык айтабыз. Себептен алар өздөрүнүн акчасы, айлыгы жок болсо дагы алар жумушту сырткары бекер иштеп берип жатышты достор. Бул маалымат эч жерде жок, бирок мен өзүм муну билдим, уктум, ошон үчүн айтып атам. Бүгүн дагы түнкү саат 12ге чейин иштеп беришти достор. Аларга сверхурочно же үстүн акча төлөнбөйт. Бул ар бир саат үчүн алар ушу эл легализацияны өтүп алсын, жардам болсун деп алар өздөрүнүн үйүнө барбастан, өздөрүнүн жумуштун сырткары убакытын өзүнүн бекер сиздер үчүн ошол 10 региондор алып калсын деп бекер иштеп беришти. Өзгөчө ушул унаага, мамлекеттик борборго ушул транспорт каражатын каттоо боюнча терең ыраазычылык айтабыз. Жетекчилигине,
ушул командага, ушул жалпы Кыргызстан боюнча 37 отдел бар. Бардыгыңыздарга чоң рахмат айтабыз, терең ыраазычылык айтабыз. Мунун баары жөн калбайт, албетте мунун баары миң эселеп сиздерге, үй бүлөңүздөргө, бала чагаңыздарга кайтып келсин. Достор, сөзүнүн аягында калып кеткен унаалардын дагы маселеси чечилип калсын деп биз тилектешпиз. Ассаламу алейкум.